качан той, качан үйлөнөсүң, кыз таптыңбы деген суроолорду тойго суалат кээ бир бойдок жигиттерге айта берет экен да ошентип. Мен алардын атынан сүйлөп коеюн. Жок. Сен сураштан мурда ойлон. Баланын абалынан ойлон. Сен акылың жеткен нерсеге анын акылы эч жагда жеткен. Үйүң бүтпөй жатабы, үйгө канча акча керек деп сура сен. Машина албай жатасыңбы, канча акча керек деп сен ошентип сура. Качан той деп аны такай бербе, ал билип эле турат ал абалды кандайлыгын. Бирок ал байкуш никетинди көчөдө кылып ал. Мост-постун астынан никетинди өткөзбөйт го. Үй салып алсын, эки жагын карап алсын. Сенин башыңа жеткен нерсеге аныкы жетип турат. Ошол бирдекелерин уюштуруп, бирдекелерин кылып алсын, бир нерсени кадамды таштап алсын. Анан үйлөнөм деп ойлоп аткан ой бар да, менин оюмча. Азыр бир нерсени кылып туруп, анан жок дегенде үйдү, жок дегенде машинаны өзүңдүкү кылып алып алсаң, азыр кыйын, тирүүлүк шаарда жашаш өтө кыйын. Квартирант болосуң, мисалы үчүн, квартирант 30 000 бирөөгө бересиң, өз тапкан айлыгың 30-40 000 түзүп атса, мисалы үчүн да. Аны 30 000 бул жерде хозяинга берип атасың. Квартиранын несине бересиң? Магазинге бересиң, продуктага. Тапкан тирүүлүгүңдө биринде эч качан береке болбой калат. Себеби сен бүт алган машинаңдагы аренда, бирөөнүн квартирасында жашап атасың, тирүүлүгүң бүт эки жакка бөлүнүп, акчаң бөлүнүп кете берет да. Шаарда өтө кыйын. Ошондуктан жок дегенде машина өзүнүкү болсо, же үй өзүнүкү болсо, ошондо машинанын арендага алып иштесе дагы ошондо бир нерсе болот. Сен ошондуктан сурардан мурда, бойдок жигиттерге бир кеңеш берүүдөн мурда, качан той, качан кыз таптың? Ал саарлап туруп, наскисин бир пайын таппаган жигит кантип кыз тапсын өзү? Ата-энеси жардам берет, ата-энеси башкасы бар, табат да өздөрү. Анан сен алыстан келип алып, анын абалын билбей, түшүнбөй туруп, деп мындай кысым кала бербеш керек. Эптеп үйлөндүрүп койсо да, эптеп тойду аш жесе да, азыр мынау грамматика, ой, процесс, өнүгүү, ой жүгүртүүсү кудумушунда болуп койгон. Эптеп үйлөп койсо да, ал бала жөн эле жүрөт, өзүнүн иманы бар, Кудайдан коркот, жөн эле жүрөт, жакшы эле жүрөт ал. Андан сен эч кыжалат болбо. Сен өзүңө салыштырба башка бирөөнү. Жеке жашооң ал сеники башка, ал өзү башка. Ар ким башы үчүн өзү жооп берет. Ошондой экен, бирөөгө кысым берүүдөн мурда, бирөөгө совет берүүдөн мурда анын абалын түшүнө бил. Качан той деп сураштан мурда, канча жардам берейин тоюңа деп сурасаң, бул туура суроо болот.